Амансыздарбы, ардактуу көрөрмандар, Ала Тоодо саат 21, акыркы кабарлардын жыйынтыктоочу мезгили. Саламатсыздарбы, кабарчыларыбыз топтогон орчундуу окуяларга назар салыңыздар. Студияда Гүлжан Кулмамбетова жана Расул Багышбаев бүгүнкү чыгарылышта. Саммит алдындагы саамалык жана дыкат даярдык. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин утурлай өлкө лидерлеринин сапары уюштурулат. Даражалуу меймандардын катарын Монголия президенти дагы толуктайт. Экономикага арналган иш-чаралар эл турмушун жакшыртууну көздөйт. Санкт-Петербург шаарында экономикалык форум өз ишин баштады. 120дан ашык иш-чара, жыйындар, сессиялар, тегерек үстөлдөр жана теледебаттар уюштурулат. Маанилүү документтер жаңы үлгүдө чыга баштайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовду президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Ынтымак бекемделсе, бейбаштыктын тизгини тартылат. Орок айылындагы абалы жөнгө салынып, көпчүлүк орток пикирге келишти. Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине соңку даярдыктар көрүлүүдө. Отурумда коопсуздукту биргелешип камсыз кылуу, экономикалык алака, маданий гуманитардык байланышка багытталган бир катар документтерге кол коюлат. Саммитте отурлап өлкө лидерлеринин сапарлары дагы болжондуу. Буга чейин келет деп айтылып жаткан даражалуу меймандардын катарына Монголия президенти дагы кошулду. Бул тууралуу Калыгул Асанбаев. Июнь айынын дал ортосунда дүйнөнүн назары Бишкекке бурулат. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, Кытай лидеринин мамлекеттик визити, Монголия президенти менен Индиянын өкмөт башчысынын расмий визити тышкы саясат үчүн маанилүү окуя катары күтүлүп жатат. Ондогон документтерге кол коюлуп, кызматташуунун бардык багыттарында алака артат деген үмүт бар. Президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков Саналуу күндөрдөн кийин боло турган иш-чаралар тууралуу президенттин аппараты маалымат таратты. Дипломаттар 12-13 июнь күндөрүнө белгиленген Монголия президентинин расмий визитин уюштуруу менен да элек. Халтмаагийн Баттулга мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин төрагасы жана премьер-министр менен да жолугушат. Эки өлкөнүн ортосунда бир катар документтерге кол коюлары күтүлүп жатат. Ошондой эле карым-катышты бекемдөө үчүн Монголия Кыргызстанга элчилигин ачууну максат кылууда. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун чакыруусу боюнча Монголиянын президенти Батулга мырзанын Кыргыз Республикасына расмий иш сапары пландалууда. Эки тарап 14 документтин алкагында иштеп чыгууда азыр. Алардын ичинде 7-8 документке кол коюлат деген ниеттебиз. Атап айтканда экономика, саламаттык сактоо, коргоо жана коопсуздук жана аймак аралык байлашуулар боюнча чөйрөсүндөгү документтерге кол коюлат деген ниеттебиз. Ал эми Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин ШКУ саммитин утурлап мамлекеттик макамдагы визити уюштурулары бир нече ай мурда эле белгилүү болгон. Эми талкуулана турган маселелер, кол коюлчу документтер, жолугушуунун күн тартиби аныкталууда. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга мамлекеттик визит менен барганда өлкө аймактарын өнүктүрүү үчүн $100 миллион грант боюнча макулдашуу жетишилген. Аталган маселе бул иретте каралат деп күтүлүп жатат. 600 миллион юань боюнча деп атабыз. Бул ошол $100 миллион тегерегиндеги тиешелүү Кытай тараптын жардамы. Бул азыр эки тараптуу ведомство, тиешелүү министерство ведомство аралыктардын долбоорлору иштелип чыгууда. Анан эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн алкагында бул дагы маселе талкууланат. Кыргызстан кеңири базарга ээ Кытайга айыл чарба продукцияларын көп көлөмдө экспорттоону максат кылууда. Си Цзиньпиндин келиши бул үчүн чоң мүмкүнчүлүк катары каралып жатат. Кытай транспорт, агро өнөр жай тармактарына башкы инвестор болуп берет деп күтүлүүдө. Мамлекеттик иш сапарынын алкагында бизнес форум өткөрүү дагы пландалууда. Анда эки өлкөнүн ишкер чөйрөсү кызматташуу мүмкүнчүлүктөрдү талкуулап жана документтерге топтомо кол коюшат. Азыркы учурда 40 документке жакын даярдык иштер болуп атат. Кыргызстанга келе турган даражалуу меймандардын дагы бири Нарендра Моди. Индиянын өкмөт башчысынын расмий визити эки өлкөнүн өнөктөштүгүн стратегиялык деңгээлге жеткирет. Бул сапар Нарендра Модинин кайрадан Индиянын премьер-министри болуп шайлангандан кийин биринчи эл аралык сапарлардан бири болуп эсептелет. Андыктан эки тарап тең бул иш-чараны таттыктуу деңгээлге өткөргөнгө өзгөчө көңүл бурууда. Кыргыз-Индия бизнес форуму жана текстиль көргөзмөсү дагы өткөрүлөт.
расмий сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Индия Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнүктөштүктү орнотуу боюнча биргелешкен декларация кабыл алынат. Мындан тышкары маанилүү 20дан ашык эки тараптуу документтерге дагы план бар кол койгонго. Өлкө лидерлери өз алдынча мамлекеттик жана расмий макамга ээ визитте каралган иш-чаралардан сырткары ШКУнун саммитине да катышат. Уюмдун алкагындагы кызматташууга Кыргызстан өзгөчө маани берип, мамлекет башчыларынын саммитин уюштуруунун жоопкерчилигин сезип турат. Буга чейин Шанхай кызматташтык уюмунда аңазалаган бир катар жолугушуулар, иш-чаралар өттү. Маселен, уюмдун бизнес форумунда Кытай тарап менен 2 миллиард долларлык ар кандай макулдашууларга кол коюлган. Ал эми өлкө башчыларынын 13-14 июнь күндөрү боло турган саммитинде 20дай документке кол коюлат. Бүгүнкү күндө ШКУ мүчө мамлекет башчыларынын отурумунда кол коюп пландалган 20га жакын жыйынтыктоочу документтер иштелип жатат. Алардын арасында Бишкек декларациясы жана ар тараптуу документтер, саясий экономикалык коопсуздук чөйрөлөрүндө андан аркы бекемдөө жана тереңдетүү боюнча биринчи кезектеги маселелер болот. Актуалдуу эл аралык жана регионалдык маселелер. Саммитти жана анын алдында боло турган жолугушууларды маданий иш-чаралар коштоп турат. Маселен, Кытайдын өнөрпоздору Манас операсын Кытайдын өзүндө 8 ирет көрсөтсө, Кыргызстанда алгачкы жолу көрүүчүлөрүн топтойт. Ошондой эле гала концерт менен ири көркөм сүрөт көргөзмөсү да маданий программада камтылган. Даярдоо жана уюштуруу иш-чаралар үчүн Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын сахнасы 8-14 июнга чейин берилди. Техникалык жабдуулар, декорация орнотуу, репетиция өткөрүлөт. 10-15 июнда сүрөт көргөзмөсү уюштурат. Сүрөт көргөзмөсү концепциясы иштелип чыккан. Анын максаты КШУнун мүчө мамлекеттердин маданий байланыштарын бекемдөө, тажрыйба алмашуу. Бүгүнкү күндө көп кырдуу цивилизация бир жол эл аралык сүрөт көргөзмөсүнө 22 өлкөдөн 25 сүрөтчү катышуу тасталган. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна 3-чү ирет төрагалык кылууда. Саммитке 12 мамлекет жетекчилери катышат. Алар уюмга мүчө жана байкоочу макамына ээ өлкөлөрдүн лидерлери. Калыгул Асанбаев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Алато 24. Кыргызстан Кытай Эл Республикасы демилгелеген бир алкак, бир жол долбоорунун алкагында бир катар долбоорлорду ишке ашырса болот. Ири логистикалык борборлорду куруп, Кыргызстандан коңшу өлкөгө товар экспорттоп, ага катар Кытай менен Европаны байланыштыра турган транспорттук түйүндөрдү ишке киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстан бир алкак бир жол кызматташтыгы форумунда адистер дүйнөлүк деңгээлдеги долбоордогу Кыргызстандын ордун талкуулашты. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов. Коңшу Кытай мамлекети демилгелеген бир алкак бир жол долбоору Кыргызстан үчүн эң ириде стратегиялык, экинчиден экономикалык жактан кызматташууга эң пайдалуу эл аралык долбоорлордун бири. Негизги артыкчылыгы Кыргызстанды транзит өлкөгө айлантууга түзүлүп жаткан мүмкүнчүлүк болууда. Мисалы үчүн стратегиялыктан алсак, бул деген кошумча жолдор. Мисалы, эгерде суу жолдору менен боюнча товарларды алып жүрүүгө бир кыйынчылыктар туулса, албетте континент менен товарлар алып барылат. Экономикалык себеп бул деген бүгүнкү күнү логистика көп нерсени чечет. Мисалы үчүн Кыргызстан аркылуу Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай, Европага кеткен жол эң кыска болот. Адистердин айтымында Кыргызстандан Кытайга экспорттун көлөмүн бир алкак бир жол долбоору аркылуу көбөйтүүгө шарт түзүлүүдө. Маселен, азыр коңшу өлкөгө бал, алча, жылкынын эти баштаган бир катар айыл чарба азыктары ташылат. Бирок алар аз көлөмдө гана. Мне представляется, что это весьма выгодно и интересно долгосрочно для Кыргызстана. Маселен, жүздөгөн жүк ташуучу унаалар Кытайдан товар жүктөп келип, бирок кайра артты көздөй бош кетип жатышат. Бул биздин өлкө бир алкак бир жол долбоорун толук кандуу пайдаланбай жатат дегендик. Кыргызстан Кытайга керектүү продукцияларды өндүрүп, экспортко чыгарышыбыз керек. Ири логистикалык борбор куруу дагы зарыл болуп турат. Бир алкак бир жол долбоору Кытай тарабынан 2013-жылы демилгеленип, ал 3 багыт боюнча Европа биримдигине жана Перс өлкөлөрүнө суу аркылуу жана автомобиль жолдору менен товар жеткирүүгө багытталган.
Жакынкы жылдары Кытай бул долбоорго 60 миллиард доллар салуу ниети бар. Анын алкагындагы инфраструктуралык долбоорлорго Кыргызстанда толук кандуу катышууну көздөйт. Кыргызстан, как и другим странам Центральной Азии. Кыргызстан бир алкак бир жолдун алкагында кызматташтыкты мыкты деңгээлде өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Анткени анда ВСП плюс макамы бар. Экинчи жагынан жибек жолунун экономикалык долбоорун ишке ашырса болот. Биз товар экспорттоп, жумушчу орундарды түзө алабыз. Кыргызстан кызматташтыкка даяр. Бир алкак бир жол бир гана экономикалык долбоорлор эмес, маданий гуманитардык багытка да олуттуу басым жасалаарын адистер белгилешет. Форумга Кытайдын эл аралык мамилелер боюнча университетинен келген серепчилер да катышты. Зиян шаары улуу жибек жолунун башталышы болуп эсептелет. Биз тарых жана маданиятты изилдөөдө илгертеден эле эки мамлекет экономикалык гана эмес, маданий жактан да кызматташтыкты тереңдеткенин биле алабыз. Андыктан бир алкак бир жол долбоору элдердин достугу үчүн да маанилүү деп айтсак болот. Форумдун жыйынтыгында адистер Кыргызстан бир алкак бир жол кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттары жана аларды ишке ашыруу боюнча сунуштарын беришти. Демилгенин өзү да ага катышкан бардык мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алган, башка эл аралык программаларга каршы келбей, кылдат иштелип чыкканы менен өзгөчө экени белгиленди. Самат Асипов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24. Санкт-Петербург шаарында экономикалык форум өз ишин баштады. Форумдун программасы 4 тематикалык бөлүктөн турат. Балансты табуу боюнча дүйнөлүк экономика, Россия экономикасы, улуттук өнүктүрүү максатын ишке ашыруу, келечектеги жакындаткан технология жана баарынан мурда адамзат деп аталат. Программанын негизинде 120дан ашык иш-чара, жыйындар, сессиялар, тегерек үстөлдөр жана теледебаттар уюштурулат. Форумдун жүрүшү кабарчыбыз Мирбек Молдокуновдун репортажында. Петербург эл аралык экономикалык форуму башталды. 140-тан ашык өлкөдөн келген 17 000 катышуучу Санкт-Петербург шаарына келип, экономика жана башка тармактардын туруктуу өнүгүү жолдорун талкууга алышты. Мындай маанилүү иш-чарага катышуу үчүн Кыргызстандан Жеңиш Разаков баштаган делегация келди. Экономикалык форумдун ачылыш аземине катышкан даражалуу коноктордун катарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Тигран Саркисян жана Молдовиянын президенти Игорь Додон катышты. Бүгүнкү күндө лидерлер өздөрүнүн акылдуулугун көрсөтүп, жеңилдүүлүккө алдырбай, кайрадан муздак согуш тууралуу ойлордон арылуу керек. Ачыгын айтканда, азыр көптөгөн мамлекеттердин башчылары өздөрүнүн жеке амбицияларына алдырып, туруктуу өнүгүүнү унутта калтыргандай. Дүйнө хаоска айланып бараткандыгы өкүндүрөт. Ошондуктан калыс глобализацияга баш буруп, ошого жетүүгө мезгил келип жеткенин убакыт көрсөтүп жатат. Кийинки аптада Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Интеграция тууралуу маселе Петербург форумда да көтөрүлдү. Форумдун балансты табуу боюнча дүйнөлүк экономика деп аталган бөлүгүндө Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында транспорттук жаатта кызматташтыкты тереңдетүү боюнча сессия өттү. Анын катышуучулары соода экономикалык жана инвестициялык жактан өнүктүрүүнүн жолдорун талкууга алып, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ишкердик жана өндүрүш тармактары боюнча жаңы тепкичтерге чыгуу мүмкүнчүлүктөрү айтылды. Шанхайская организация сотрудничества, в частности, за короткий период были проведены и бизнес-форум, и деловой совет. Шанхай кызматташтык уюму жалпы эле буга окшогон көптөгөн бизнес-форумдарды өткөрдү. Кийинки аптада өтө турган саммитке даярдык, анын жүрүшү тууралуу бардык документтерди кыргыз тарап менен биргелешип даярдап бүттүк. Ага албетте уюмга мүчө өлкөлөр да катышты. Бишкекте өтө турган саммиттин жүрүшүндө карала турган 20дан ашык документ дагы даярдалып бүтүп калды. Эл аралык транспорттук каражаттарды ташуу жана координациялоону кантип ишке ашыруу керек? Спикерлерди сессия учурунда бул жана башка суроолор кызыктырды. Что касается Индии, то требования... Бардык өлкөлөр технологиялык процесстен алып караганда өнүгүү жолуна түшкөнүбүз менен интеграциялык процесстен алып караганда бир аз айырмачылыктар болуп жатканынан кабар берип жатат. Ошол эле бажет системасындагы жаңы технологиялык жаңыланууларды ишке ашыра турган болсок, ошол эле учурда айрым кошуна мамлекеттер бул иштерди биз менен кошуп аткара албай, бул жаатта маселе жаралышы мүмкүн. Биргелешкен аракет албетте жеңишке алып келет. Тебир жолдор курулса, өлкөлөрдүн экономикасы өнүгөт. Бир алкак, бир багыт проектси биз үчүн абдан приоритеттүү. Азыркы учурда жарандар үчүн өлкөнүн өнүгүшү, ишкерликтин туруктуу өнүгүшү үчүн да санарипсиз элестетүү мүмкүн эмес. Бул заман талабы. Бул багыттан алып караганда Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр заман талабына жараша арышын бирге таштоосу кажет экени бир ооздон айтылды. Анткени бир өлкө алдыга озуп, бири артта калып калса да, маселе жаралары бышык. Санариптештирүү бул биздин келечек. Жалпы эле ушул Евразиялык экономикалык бирликтин алкагындагы жашаган мамлекеттердин келечеги.
Biz birinci rет ушул санариптештирүү маселесинен biz алдыга коюп атабыз. Себеби ошол biz бүгүнкү процесстерди, мисалы үчүн салык саясатында, фискалдык саясатта ошолорду санариптештирсек, biz көмүскөдө турган экономиканы тышкарап чыксак болот. Мамлекеттик бюджетке кирешелер көбөйөт. Biz ушул приоритетти biz азыр биздин эксперттер иштеп, азыркы бүгүнкү форумда аны бул боюнча дагы макулдашуу болот. Бұл форумдың қатысушыларының көпшілігі эле Евразия айдыңында санариптик инфраструктуранын келешектеги кызматташтыгы тууралуу так жана жеткиликтүү ою көз карашы бар. Санариптик экономиканын кылымында чет элдик инвестицияны тартуунун кандай жаңы жолдору бар? Бул багытта максаттар менен тапшырмалар так белгиленип, болгону эле аларды этап менен жүзөгө ашыруу гана калганы белгиленди. Айта кетсек, 7-июнда форумга Россиянын президенти Владимир Путин менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин катышуусу күтүлүүдө. Рибек Мылдакунов, Элдияр Асанбаев, Алато 24, Санкт-Петербург шаары. Мамлекеттик каттоо кызматы мамлекеттик маанидеги документтерди жаңы үлгүдө чыгара баштайт. Бул тууралуу аталган кызматтын төрагасы Алмаз Мамбетов билдирди. Мекеме жетекчисин бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, өлкөнүн каттоо эсепке алуу системасын өнүктүрүү жана оптимизациялоонун жолдору талкууланды. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат. Борбор кала Бишкекте, ошондой эле аймактарда заманбап калкты тейлөө борборлору аздык кылууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы президент менен жолугушууда калкты тейлөө борборлорунун ишин дагы да жакшыртуу маселеси көтөрүлдү. Документ алууга керектеле турган маалыматтар дагы да кыскартылып, кызмат көрсөтүүнүн жаңы түрлөрүн киргизүү каралууда. Мындан сырткары көп өзгөрүүлөр унаа каттоо боюнча жүрүп жатат. Машинени сатам же машинени сатып алам деген ошол биздин жарандар келип ошол бир терезеден документтерин өткөрүп, кайра ошол экинчи терезеден даяр документтерди алып кетиш керек. Биз азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мен ойлойм бул жасалчу нерсе. Эми жарандар айдоочулук күбөлүктүн жаңы үлгүдөгүсүн ала башташат. Ал сапаттуу жана коргоо даражасы мурдагыга салыштырмалуу жогору болмокчу. Баасы мурдагыдан 2 эсеге арзандайт. Айдоочулук күбөлүктү эми жеке компания эмес, унаа мамлекеттик ишканасы чыгара баштамакчы. Биздин азыркы айдоочу күбөлүгүбүз 8 жыл мурун чыгып баштаган. Эми ал 8 жылдан бери мунун мындай степень защиты деп коет, ошонусу уже мындай эскирди деп айтсак болот. Азыр биз муну жаңылатуу үстүндө иштеп атабыз. Подделка кылып жасай албагандай кылып, ошол степень защитасын жогорулатып атабыз. Частный компания поставка кылса, баасы мурда 12 евро болчу. Азыр биз мунун баасын 50% азайтуу үстүндө иштеп атабыз. Айдоочулук күбөлүккө экзамен тапшыруунун талаптары жогорулайт. Негизги максат азыркы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу. Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында түндүк системасын жана электрондук башкарууну өнүктүрүү мамлекеттик каттоо кызматынын негизги милдети болушу керек деди. Айтымында жарандар үчүн кызматтардын сапатын жакшыртып, каттоонун бирдиктүү, натыйжалуу системасын түзүү маанилүү. Өлкө башчысы аймактарда маалыматтык күркөлөрдүн тармагын өнүктүрүп, мамлекеттик кызматтардын облустардагы калк үчүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу зарылдыгын белгиледи. Калкты тейлөөнүн сапатын жогорулатып, убакыт чыгымдарды жана коррупциялык схемаларды азайтуу максатында керектөөчүлөр менен каттоо органдарынын кызматкерлери ортосундагы байланышты болушунча азайтуу боюнча милдеттер коюлду. Самат Асипов, Аскар Улан уулу, Алато 24. Орок айылындагы абал жөнгө салынды. Айыл аксакалдары жана жаштар чогулуп сүйлөшүп бир пикирге келишти. Орок айылынын жашоочуларынын баамында мындан кийин баш аламандыктар кайталанбашы керек. Эске салалы балдар арасында уруш чыгып бейбаштык деп катталган болчу. Окуя болгон жерден кабарчыбыз Айжан Омолдошованын сюжети. Жергиликтүү мечиттин жанында чогулган элдин ортосунда сүйлөшүү болду. Ага айыл аксакалдары дагы катышты. Сүйлөшүүдөн соң өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгү жаңжал боюнча эки тарап бир пикирге келгенин айтты. Жалпы ушул Орок айылынын аймагындагы аксакалдар менен, жаштар менен, анан кечээкү ушундай кырдаалга туш болгон жалпы катышуучулар менен азыр биримдикке келдик, ынтымакка келдик. Бүгүнкү күндө бир тараптан экинчи тарапка болгон доо арыздар жок.
Бир пикирге келген сүйлөшүү көпкө созулган жок. Түштөн кийин орок айылына чогулган эл акырындык менен тарап жатышты. Эркектер бири-бири менен кол алышып, эгер пикир келишпестиктер болсо, аны футбол аянтында топ тээп чече турган болушту. Бир жерде жашап аткандан кийин ынтымакта болсо, балдар аман эсен болсо, тынччылыкта бир туугандай болуп жүрсөк деп. 70-80 жыл болот бери жашап. Мында бир жамандыгын көргөн жокпуз. Эми чатак болот, жашаган жерде, үйүндө да, үй бүлөдө да, любой үй бүлөдө кечирим керек. Айта кетсек, Орок айылында 5-июнда айт намаздан кийин өспүрүмдөр айтыша кетип, кийин ал мушташка чейин жеткен. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренеси менен каттоого алынган. Айжан Омолдошова, Аяна Дүйшекеева, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Тойгуналы Абдрайымовдун аракеттерине баа берүү маселесин карайт. Бул тууралуу премьердин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев билдирди. Ал өкмөт башчы жогорку деңгээлдеги аткаминердин жана журналисттин айланасындагы бул инцидент бийликтин бардык аткаруу бутагына бөлөккө түшүргөндүгүн өкүнүү менен кабылдап жаткандыгын белгиледи. Ошондой эле өкмөт башчы бардык мамлекеттик органдардын жетекчилеринен таза, ачык айкын иштөөнү талап кылаарын айтып, ошондо гана жарандардын бийлик өкүлдөрүнө болгон ишенимин көтөрө алабыз деди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Тоо-Ген тармагындагы кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Өнөр жай энергетика жана ген пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетовдун айтуусунда, өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 5,4% өскөн, жана өсүш 4,4% баалуу металлдарды өндүрүүнүн жана 8,1% пайдалуу гендердин өсүүсүнүн эсебинен камсыздалган. 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча сынактардын жана аукциондордун жыйынтыгында республикалык жана жергиликтүү бюджетке түшкөн каражат 10 миллиард 687 миллион сомдон ашкан. Тармакта 18 миңден ашуун адам иштейт. Үстүбүздөгү жылы сүлүктүү, кадамжай, кара кечет, туюк, каргаша, тоолок, ноокат, жетим сыяктуу келечектүү ген жайларын сынакка коюу пландалууда, деди ведомство жетекчиси. Өкмөт башчы ген иштетүү багытындагы сынактардын шарттарын сапаттуу даярдоо зарылдыгын баса белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2017-2026 жылдарга карата ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасын ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулаган кеңешме өткөрдү. Анда ирригацияны жакшыртуу, калкты ичүүчү таза суу жана сугат суу менен камсыздоо артыкчылыктуу багыттардын бири экендиги белгиленди. Кеңешменин жүрүшүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга алдыдагы жылдарга карата ирригацияны өнүктүрүү программасынын алкагында долбоорлорду сапаттуу даярдоо жана ишке ашыруу тапшырылды. Суу чарба жана мелиорация департаменти кабарлагандай, акыркы 2 жылда бул багытта бюджеттен 905 миллион сом бөлүнгөн. Ирригациялык объектилерди курууга жана реконструкциялоого 5,8 миллион доллар инвестиция тартылган. 46 ирригациялык объектинин ичинен биз Кытай грантына 6 ирригациялык объектине сунуштаганбыз. Азыр курулуш иштери жүргүзүлүп атат. Ислам өнүктүрүү банкы менен Араб координационный группаларына биз 14 ирригациялык объектине жалпы суммасы 207 миллион долларлык 14 ирригациялык объектине сунуштаганбыз. Азыр бир курулуш ирригациялык объектисинде Сарымсак деген 13,5 миллион долларлык курулуш иштери башталып иш жүрүп атат. Эскилиги эвак жетип бүткөн Чаткал районундагы Жаңы базар подстанциясынын аба чубалгылары быйыл жаңысына алмаштырылат. Калкты сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоо үчүн Каныш Кыя айыл аймагына көмөкчү трансформаторлор коюлат. Андан сырткары айыл аймактын бир катар жаңы конуштарына сапаттуу мамы менен аба чубалгылар тартылат. Жаңылоо иштери Жалал Абад электр тармактары ишканасы жана жергиликтүү айыл өкмөтүнүн каражаты менен ишке ашып жатат. Андан тышкары Айгыржал айылында ал жерде дагы баягы ошол Союз убагында жаңы конушту эсептелип калган. Буга дагы ресттин Жалал Абад электрон биргеликте ага да материалдар уже заявка берилди. Кудай кааласа ошо июнь айынан ага дагы 04 километр аба чубалгылары жанагы эски мамычалар эме жетип калган, баягы элдин эмеси боюнча. Алар да толугу менен жаңыланат.
Вице-премьер-министр Жеңиш Шаразаков Бишкек шаардык кайгуул милициясы кызматынын башкармалыгынын түзүүнүн жүрүшү боюнча кеңешме өткөрдү. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын кайгуул милиция кызматынын башкармалыгы учурдагы кайгуул посттук кызматынын жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыктын ордуна түзүлөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы боюнча түзүлгөн ички иштер органдарын реформалоо боюнча жумушчу топтун сунуштарын ишке ашыруунун алкагында 2019 жылдын 6 майынан 6 июнга чейин жаңы түзүлүп кетип жаткан Бишкек шаардык кайгуул милициясы кызматынын башкармалыгына кызматкерлерди тандоо боюнча ачык сынак өткөрүлүүдө. Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиевдин айтуусунда бүгүнкү күндө чейинки тандоо сынагына 1024 рапорт жана арыз келип түшкөн. Алардын ичинен 308 арыз жарандардан, 716сы укук коргоо органдарынын кызматкерлеринен келген. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча вице-премьер-министр белгиленген иш-чараларды өз убагында каржылоону, ачык жана сапаттуу тандоо сынагын өткөрүүнү артыкчылыктуу тартипте камсыздоону финансы министрлигине тапшырды. Долбоордун реализациясына бүгүнкү күндө биринчи этап менен 197 миллион сом бөлүнүп атат. Бул акчалар негизинен ушул патрулдук милициянын материалдык техникалык базасыны чындоого сарпталат. Бул жерде жеңил автомашиналарды алуу, компьютерларды, обмундирование, ушул электрошокер, ошол сыяктуу бүт ошол патрулдук милицияга керектүү жабдыктар толугу менен алынат. Бүгүнкү күндө ошол бөлүнүп берген акчанын алкагында тендерлер жарыяланды. Бул биздин мыйзам негизинде ошо тендерлер жүрүп атат. Парламенттин ишмердүүлүгү мамлекеттеги орду талкууланууда. 2 күнгө белгиленген иш-чарага жогорку кеңештин депутаттары жергиликтүү талдоочулардан сырткары Казакстан, Беларусь, Армения, Өзбекистан, Россия, Гана, Македония баштаган бир катар өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышып жатат. Парламентарийлердин форумунда депутаттардын ишин баалоонун натыйжалуу ыкмасын иштеп чыгуу демилгеленди. Нам необходим комплексный результат. Бардык бийлик бутактары менен жарандык коом биргелешип, макулдашып аракеттерди кыла турган натыйжага жетишүү зарыл. Бул үчүн эл аралык тажрыйбага таянуу менен бирге өз сунуштарыбызды да берүү маанилүү. Мигранттардын коопсуздугу менен иштөө шартын жакшыртуу үчүн бардык аракеттер жасалып жатат. Жакында кабыл алынган мыйзамга ылайык эми мекендештер чет жерде дагы өз пенсиясын ала баштайт. Азырынча бул келишим Түркия мамлекети менен түзүлдү. Ошол эле учурда кыргыз мигранттар көп эмгектенген жерлерде консулдуктарды ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Миграция тармагындагы жаңылыктар туурасында кабарчыбыз Айжан Омолдошова толугураак токтолот. ИАЭПке кошулгандан бери кыргыз мигранттарынын абалы бир топ жакшырды. Бирок аларды каттоо боюнча маселелер бар. Кыргызстанда ушул тапта Орусия менен мигранттарды каттоого жашаган жер эмес, жумуш орду боюнча алуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул кадам Орус жергесинде жүргөн кыргыз жарандар үчүн кабыл алынган миграциялык жеңилдетүүлөрдүн уландысы болуп калышы мүмкүн. Этот вопрос изучается. Жагдай бир топ татаал болуп жатат. Анткени Орусияда дайым эле батирлер расмий түрдө берилбейт. Эгер кайсы бир учурда аларды катталган жеринде эмес, башка жерде жашап жаткан жеринен көрүп калса, анда айып салынат. Ошондуктан жашаган жер эмес, жумуш орду боюнча каттоо тууралуу сунуштарды бергенбиз. Кыргыз мигранттары көп иштеген өлкөлөрдөн Орусиядан кийин эле Түркия мамлекети турат. Расмий маалымат боюнча Түркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык каттоодон өткөн. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенет. Бирок быйыл жыл башынан бери Түркияга кирген кыргызстандыктар 40%га азайган. Мына өзүңөргө белгилүү болгондо өткөн жылы инфляция болуп Турцияда алардын турецкий лирасы долларга салыштырмалуу аябай төмөн болуп кеткен. Ошондуктан быйыл Турцияга баруучу каалоочулар азайды. Альтернативный варианттар Болгарияга, Германияга, Россияга болуп, көбү уже Турция мамлекетинен отказ кыла баштады. Ал ортодо эмгек мигранттары которгон акча каражаттары быйыл дүйнө боюнча рекордтук көрсөткүчкө жетти. Жыл башынан бери кыргыз мигранттары өлкөгө 161 миллион доллардан ашык каражат которгон. Миграция кызматы кабарлагандай, өткөн жылдын жыйынтыгы менен мигранттардын которгон каражаты 2,5 миллиард доллардан ашкан. Миграциянын оң таасири бул өзүнүн өлкөсүндө жумуш таба албай, чет өлкөдө барып, акча каражат таап, үй бүлөсүн багып, биздин экономикага салым кошуп аткандыгы.
сіздер білгендей былтырғы жылы 2018 жылы сол мигранттарыбыз тарабынан улуттук банктын бергенine караганда 2 миллиард 685 миллион доллар которулду өлкөбүзгө. Бул 2017 жылга караганда 200 миллион долларга көбүрөөк. Айта кетсек, ушул тапта 800 миң кыргызстандык жаран чет элде эмгек миграциясында жүрөт. Алардын 80% Орусияда. Улуттук статистика комитетинин акыркы маалыматына караганда өлкө аймагында 6 миллион 150 миң адам жашайт. Бул ар бир 7-чи кыргызстандык Орусияга кеткен дегенди түшүндүрөт. Айжан Омолдошова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24. Дарыгерге көрүнүү үчүн кезерип кезек күткөндөрдүн көйгөйү быйылкы жылдын аягына чейин ишке кире турган дарыгерге кабыл алууну электрондук каттоо системасы аркылуу жөнгө салынат. Өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында жүрүп жаткан кадамдар дарыгерге ар ким өзүнө ыңгайлуу учурда жазылуу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Кененирээк кийинки сюжетте. Кыргызстандын кайсы гана аймагына барба көптөн бери чечилбей, коомчулукка кыйынчылык жаратып жаткан маселелердин бири бул ооруканадагы кезек күтүү. Аймактарда жарандар дарыгерге көрүнүү үчүн бир күн кечке күтүп, кезеги жетпесе эртеси күнү келүүгө аргасыз болушат. Саргайып кечке кезек күткөндөр жана жаш баласын бооруна кыскан энелер ооруш көрүп турган бул оорукана Бишкектеги мурдагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору. Тейлөө сапаты жакшы, жеке менчик ооруканага барайын десе чөнтөк жука. Айла жок ушундай шартка чыдап көрүнүүгө туура келгенин айтышууда. Ну это так и должно быть, наверное. Понедельник. Обедте 12-де башталып туруп, биз 12-ге чейин келип эртелик күтүп атканбыз. Эми азыр дагы күтүп атабыз, сөзүсүн эме очередьте. Нет, она с 2 работает, но я 12 пришел. Вот, чтобы очередь, чтобы занять очередь. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү бардык ооруканалар интернетке туташтырылып, өзгөчө маалыматты жыйноо, аны анализдөөгө басым жасалууда. Эл аралык стандартка жооп бере турган маалыматтардын бирдиктүү базасы ишке кирип, зарыл болгон жабдуулар орнотулганын Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Эркин Чечейбаев билдирди. Оказывается, такие электронные услуги. Биринчи медициналык жардам көрсөткөн борборлорго онлайн туташуу, дарыгерге алдын ала жазылуу сыяктуу кызматтар көрсөтүлүүдө. Мындан ары дарыгерди үйгө чакыруу сыяктуу тартиптер иштелет. И в настоящее время прорабатываются вопросы по правилам вызова врача на дом и другое. Кыргызстандагы 35 ооруканада бейтаптардын таржымалы электрондук түргө өткөрүлдү. Улуттук онкология борборунда, Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасы менен Кара Суу районундагы аймактык балдар ооруканасына медициналык маалыматтык системасын киргизүү аяктап калганын министрдин орун басары кошумчалады. Во всех организациях здравоохранения Кызматкерлерди окутуп, үй бүлөлүк дарыгерлерди жигердүү иштөөгө кызыктыруу жолдору жөнгө салынууда. Учурда маалыматтык база онлайн тартибине өтүп, 2019 жылдын июль айына чейин Талас, Чүй, Ысык Көл облустары кошулат. Врачам общей практики. Ушул жылдын соңуна чейин кезек-кезеги менен Сары Өзөн Чүйдүн 3 районунда бейтаптар санариптештирилген система аркылуу тейлене баштайт. Бул система бейтап керели кечке зарыгып кезек күтпөй ыңгайлуу учурда дарыгерге жазылып, көрүнүп кетүү мүмкүнчүлүгүн түзөт. Сайфуддин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Кайрымдууларды калк кадырлайт. Ысык Көл районунун тургуну көп балалуу үй бүлөгө өз эсебинен турак жай салып берип, томолой жетим балдарга кол сунган Саламат Кадыралиев тууралуу аймактык кабарчыбыздын материалында. Саламат Кадыралиев Ысык Көл районунун Чоң Сарыбай айылынын тургуну. Жеке ишкер катары быйылкы эс алуу агына камылга жасап, эс алуу үйүндө күн сайын кызуу жумуш жүрүүдө. Жеке ишкер үчүн ыңгайлуу болгондуктан жумушчулардын баары жергиликтүү тургундар. Жыл сайын убактылуу болсо дагы туруктуу жумуш алышат. Балдар жергиликтүү калктан ушул жумушчуларды алабыз, анан алар сезондо иштешет, анан кайра кетишет ушундай. Көбүнчө айыл жергесиндеги балдар иштешет. Саламат мырза Ысык Көл районундагы активдүү инсандардын жана ишкерлердин бири. Буга чейин томолой жетим балдарга, бала бакчаларга, мечитке акчалай жардам көрсөтүп келген. Өз каражатына 4 баласы бар бир үй бүлөгө былтыр турак жай салып берип дагы кубанткан. Бардык ушу эс алуу жайларынын жетекчилери четте калбай, айыл өкмөттөрүнүн ушу жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерине, инфраструктурасын жакшыртуу максатында болгон иш аракеттерин жумушап, ушу социалдык объектилердин курулушуна да өздөрүнүн салымдарын кошуп келет. Суранып калганда, баягыдай буйруган убакта биз баягы зекет берген кишилерденбиз да. Ошол зекеттер эме болгон убакта биз үйлөрдү салып коюп атабыз элдерге. Суранганда ошо айыл өкмөтү суранат, анан айыл өкмөттүн айыл жергесине бир нерселер керек болуп калганда сурашат. Элдерге жардам керек болуп атат, ушуларга жардам бериңиздер деп.
Кыргыз коомундагы өзгөчө сыпаттардын бири марттык, бирешендик, жоомарттык. Илгертен жамаатташып жашаган кыргыздар сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болбойлу деп жардысын журтка таштабай ар дайым жардам берип келген. Эң негизгиси кандай гана тарыхый процесстерде башыбыздан өткөрбөйлүк, кандай коомдо жашабайлык, ар бирибиз кайрымдуу болуп, кийинки муунга татыктуу тарбия бергенибиз жакшы. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу. Мамлекетте жана мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө жаштардын ролу деп аталган темада Кыргыз техникалык колледжинин студенттери үчүн семинар өттү. Аны 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана биринчи бол таасир берүү клубу биргеликте уюштурган. Долбоордун максаты Кыргызстандын келечеги болгон жаштардын эне тилине болгон жоопкерчилигин, милдеттин, сый-урматын арттыруу, реалдоо мисалдардын негизинде тилди билүүнүн маанилүүлүгүн жеткирүү, мамлекеттик тилди эң мыкты деңгээлде билүүгө үндөп, расмий жана эл аралык тилдерди тереңирээк көздөштүрүп, дүйнөлүк рынок атаандаштыгына туруктуу жаштардын муунун тарбиялоону калыптандыруу болуп жатат. Таасир берүүчү клубтун мүчөлөрү бул өзүңүздөр көрүп тургандай жогорку кеңештин депутаттары же болбосо коомдо таасирдүү адамдар. Анан ошол таасирдүү адамдар жаштарга өзүнүн эмелерин, тилектерин, ой максаттарын, таалим тарбияларын берсе деген ушул максатыбыз болгон. Бул иш-чара бир жыл болду ушул долбоордун түптөлгөнүнө. Буга чейин биз ондогон ушундай баяндамаларды, лекцияларды уюштуруп келгенбиз. Ала Тоонун 6 июндагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Аман туруңуздар.